киши министр болуп отурганда Елисеевке адвокаттык лицензиясын берген деп кылмыш ишин козгоп атышат. Демек, ал Елисеевке сот чечими чыга элек кезде ага кылмыш иши козголгондо гана Аида Салянованын кандай акысы бар эле? Ал депутат ал адвокаттык лицензияны алып койгонго акысы жок да. Акыйкат түшүнбөйүш керек да. Бирөөгө кылмыш иши козголсо, Алмамбет Шыкмаматовго мисалы анын айдоочу көйлөгүн алып койгонго эч кимдин акысы жок да. Анын метиркесин алып койгонго эч кимдин акысы жок да. Анын тиги үйлөнгөндөгү ЗАГСта болгон көйлөгүн эч ким алып койгонго акысы жок да. Эгерде Елисеев мисалы кылмыш иши козголуп, анан сот чечими чыкканда гана барып алыш керек. Мына ушундай шылтоо менен Аида Саляновага кылмыш иши козголду. Алмамбет Шыкмаматовго 7 киши чогулуп, о жерде бир машинаны сатып алышат. Ал жерде тендер 7 кыргыздын мыкты адамдары отурат ошол жерде. Анан ал комиссиянын төрагасы бар. Кече турган. Эмне үчүн бул жерде ошол Шыкмаматовду суруп чыгып, анага кылмыш ишин козгошот. Эгерде бардыгы жетөө бүгүн сурак берип отурса, мен келбейт элем бул жерге. Бардыгы жетөө бул жерге отуруп сурак берип атса, эмне үчүн Шыкмаматов отуруш керек бул жерде? Калганы жүрүш керек анда. Акыйкаттык кана? Эми акыйкаттыкты айта албай калдыкпы? Биздин бийликтегилер бир нерсени түшүнбөйт экен туган. Кыргыз элин алдаса болот. Анткени кең пейил боорукер элбиз. Кыргыз элин сатып кетсе да болот. Канчасы сатып жүрүп атат. Аны да кээбилерин кечирип атабыз. Кыргыз эли. Бирок бир нерсени кылганга болбойт кыргыз эли менен. Коркутпаш керек. Корккондон кыргыз эли эч кимге тизе бүгүп берген эмес. Эч убакта. Ушуну бийлик түшүнбөйбү? Эмне бул? Коркутуу аракетиби? Бул Атамекен партиясынын мүчөлөрүн биз ошентип суракка чакырып койдук. Алардын духу түшөт. Алардын руху түшөт. Анан кийин алар унчукпай калат дейби? Ким ишенет ушуга? Ким? Атамекен партиясы кайта ушундайда тирилет. Тарыхты билбейт экен бийликтегилер. Атамекен партиясы түгөнгөн сайын түтөгөн сайын күчөгөн партия. Шуну түшүнбөй жатат. Биз айтабыз, кылмыш иши козголуптур. Салянова лицензия берип коюптур. Топтол элек адамга бериш керек да. Эмне эми Шыкмаматовго кылмыш ишин козголду деп мандатын алып коебу? Андай жок да. Сот чечет да аны. Ана эмне кылыш керек болчу Салянова? Бербей коюш керек болчу. Салянова эмне сот бекен? Бербей кое тургандай. Ал мыйзам аткарып атат. Бул жерде келип тендерди комиссиядан 7-8 кишиден турган. Ошолор чечип автомашина алып атса, жок, бул жерде төрага күнөөлүү эмес. Ошол 7 киши да күнөөлүү эмес. Сен күнөөлүүсүң деп келип сурак бериш керекпи? Соттош керекпи? Камаш керекпи? Өй, муну араңарда бар ушул жерде карачки тагынып жүрөт жанагы улуттук коопсуздук кызматкерлери. Барып отчет кылганда шуну бир ойлонуп койгулачы, айнанайындар. Турасыңар бул жерде. Силер улуттук коопсуздук сактайм десеңер, силер ана дача суда куулаган самолеттун жүгүн аныктап чыккыла. Мына ал жерде 35 жараныбыз жайрады. Ал жерге 52 жолу конуптур самолет. Бир эле жол эмес. Качайгырлар жүк ташып, Кыргызстандын, мамлекеттин
мүлкін, мамлекетке чөтірген ақшаны чөнтөккө солоп жатқандарды Құдай жазалаптыр. Осыны таап шықпайсыңар бұл ұлттық қауіпсіздік қызметі бар болсын. Ей, ұлттық қауіпсіздік қызметі осыл Манас аэропортында 40 тонна жүк келіптір. Аны Финполдың қызметкерлері қармап, қартқа айтқа қайтарыптыр, контрабанда деп. Анан Атамекенден дағы депутаттары комиссия менен борда 40 тоннадан 6 қап қалыптыр. 6 қап. Ой, осыны таап шықпайсыңарбы? Урматтуу улуттук коопсуздук кызматы. Улуттук коопсуздук кызматы. Могул жерде 90 бала жайланып, кан жутуп, канча туугандары өмүрүнөн Кыргызстан деп айрылды. Мына ошого катышкандарды, аткандарды, саткандарды, качкандарды мыкты болсоңор таап чыкпайсыңарбы? Улуттук коопсуздук кызматы. Я жаман мышык чычкан аңдыйт болуп, аңдыганыңар лицензия болуп калдыбы? Я улуттук коопсуздук кызматы башка жумуш жокпу? Депутаттарды ушинтип коркутуп, ушинтип үркүтүп сындыраймын деп ойлойсуңарбы? Атамекен партиясын ушинтип коркутам деп ойлойсуңарбы? Акыйкатты башка нерсеге асылсаңар асылгыла, жала жапкыла. Мейли, жала жаап атасыңар. Мына Садык Шерниастындагы жери бар экен бакииттерден айына $20.000 табат экен, жылына $2.000.000 болот экен деп КТРК сайладыңар 2 күн. Мен барып көрдүм айырда кайсы супермаркет бар экен депчи. Барсам 4 машина туруптур. Кароолчу тааныбайт экен Шерниасты. Уяты жоктор, эми ушу жала менен дагы бир нерсе кылам деп атасыңар. Мына бардыгы жала болуп атпайбы? Жетишет да мындай акыл эс керек да. Белизге шерменде болдуңар. Шерменде болдуңар. Жанагы жер, мунагы лицензия, мунагы кылмыш иши шерменде. Башка сөз жок. Мен саясатчы эмесмин. Мен саясатчы эмесмин. Мен чыгармачыл кишимин. Мен момундай чынында чогулуштарда, митингдерде чыгып сүйлөгөндү жаман көрөм. Чыккым келбейт. Анткени саясий оюн деп отурам үйүмдө. Бирок саясатты кылгыла мейли. Башка нерсени кылгыла. Бирок акыйкатка кол сунбагылачы. Акыйкатты кир колуңар менен кармабагылачы. Урматтуу бийлик. Бардыгына чыдаган кыргыз эли ушул жерге келгенде чыдабай калышы мүмкүн. Башкасын барын кылгыла. Алдыңар, тонодуңар, жок кылдыңар, саттыңар, менчиктеп алдыңар. Бирок акыйкат калды кыргыз элинде, башка эч нерсе деле калган жок. Бирок ошонун жөнүн койгулачы ортуна. Тураныч. Ал эми Атамекен партиясы жападан жалгыз партия акыйкатты айтып отурган. Парламентте жыгаппы? Эми ошол Атамекен партиясы чындыкты айтып атканын билип туруп, анан мүчөлөрүнө ушинтип иш козгош керекпи? Ойлонуп көрөлү да эгер улуттук коопсуздукту ойлосок, мамлекетти ойлосок, башка нерсени ойлосок. Анткени акыйкат менен гана биз өзүбүздүн мамлекетти кура алабыз. Жападан жалгыз эл ишенген жүрөгүндө кармаган акыйкат, башка нерсеге эч нерсеге ишенбей калды. Жок дегенде бир партия ошону айтып турсун, токтоткула мындай жумушуңарды. Мен ушуну айтмакмын. Анткени мындай жумуш эзели ишке ашкан эмес.